Kettik. Si, zi, se, ze, sa, za, so, su, zu. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актриса Калича Сейдалиева 20 жылдан бери сүйлөө техникасы боюнча студенттерге сабак өтүп, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Туура сүйлөөдө эң негизги 4 нерсе бар. Алар дем алуу, дикция, орфоэпия жана дагы үн. Дем алгандан башташ керек. Сүйлөгөнгө катышчу мисалы үчүн органдарыбыз бар да, тил, тиш деген, жак дегендер, тамак дегендер, мына ушуларды дагы пайдалана билиш керек да, туура пайдалана билиш керек. Анын үстүнө ар бир тыбыштын өзүнүн формасы бар. Сүйлөө өзүнүн формасы бар. Мисалы үчүн о тыбышы оозубуз тоголок болуш керек, о деп айтышыбыз керек. Аны кээ бирөөлөр жөн эле деп коет. Мисалы үчүн п тыбышы бар, каткалаң тыбышы, аны б деп сүйлөшөт. Рга тили келбегендерибиз бар. Биз аны дефект деп коебуз, бирок аны да оңдосо болот. Үндү низкий, средний, высокий кылып, эме бөлүп иштейбиз да негизи. Мисалы, балдар барыңар булырды башынан байкап, барыңар быны батпа току баңар бабыр, бабырлар быбыла, балдарар байбеле башакар бабыр. Бул жерден гана эмес, үйгө барганда дагы өз алынча иштейбиз. Мисалы, бат айтмаларды бат айтыш үчүн, бат айтып тилди көндүрүш үчүн көп иштейбиз үйдөн. Мисалы, балдар барыңар булырды башынан байкап, барыңар быны батпа току баңар бабыр, бабырлар быбыла, балдарар байбеле башакар бабырлар деп мындай тилге артикуляцияны иштеткенге мындай аракет кылам. Башакар бабырлар, балдар барыңар булырды башынан байкап, барыңар быны батпа току баңар бабыр, бабырлар быбыла, балдарар байбеле башакар бабырлар. Туура сүйлөө бул маданият деген каарманыбыз бул жылдар аралыгында көптөгөн белгилүү дикторлордун жана алып баруучулардын үнүн тарбиялаган. Калича айым окуучуларынын сүйлөө речин калыптандырууда көпчүлүк учурда бөбөктөргө арналган чыгармаларды колдонот. Мисалы үчүн азыр силер көргөндөй жанагы балдар барыңар булырды башынан байкап деген бул өзүнчө бул Алыкул Осмоновдун жазып кеткен кичинекей балдарга ыр экен өзү негизи. Бирок бат айтма деп кашан ичине жазып коюптур да. Ошону биз колдонуп атабыз мисалы үчүн. Ошол эле Алыкул Осмоновдун дагы бир топ ырларын пайдаланабыз. Жамгырым, аккан суу дегендер, мунун баардыгын биз үндү тарбиялаганга, могу теге сүйлөө техникасын туура сүйлөгөнгө, үйрөткөнгө ошолорго пайдаланабыз. Жана азыр көрүп аткан силердин жанагы акыйнек да бул балдар оюндары да. Негизи бул балдар эмес, чоң деле бойго жеткен кыздар балдарыбыз деле ойноп атпайбы. Мен негизи ушу кыргыздын оюндарынан, кыргыздын ырларынан көбүрөөк аракет кылып атам да, себеби биз кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек. Анын үстүнө фольклор дегенди балдар билиш керек муну дагычы. Мунун аябай чоң жардамы бар. Балдар барыңар булырды башынан байкап, барыңар быны батпа току баңар бабырлар быбыла, балдарар байбеле башакар бабырлар. Сахнада роль ойноп атканда ар түрдүү образ болуп калат. Ошол образга жараша үндү өзгөртүш керек болот. Ошол рольго жараша ичке кылып, жоон кылып, шыгып өзгөртүш керек болот. Ошон үчүн үн өтө керек. Биз үнгө биринчи курстан бери эле буяка келгенден баштап эле басым коюп келип жатабыз. Аудиторияга маалыматты жеткирүүдө 38% дал ушул үндүн тембрынан, интонациядан көз каранды. Эгер так сүйлөгүңүз келсе, анда күнүнө 2 саат гана атайын көнүгүүнү жасап чектелбестен, керек болсо 4-5 саат машыгыңыз. Анан да үндү, дикцияны мыкты деңгээлге чыгаруу үчүн жогоруда айтылган жаңылмачтарды айтууну адатка айлансаңыз, сиздин сүйлөө речиңизге жакшы эффект берет. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.